Аш менен самса сиздер үчүн бекер берилет туугандар. Эртең келе бересиздер, адрести полный айтам. Салаты менен нан чай менен берилет да. Анан жарым саатта ушул 20 самсаны жеп койгон болсоңуздар 20 000 акчаны алып кете бересиздер. Бекер эле. Самсамдан жесин дейт, акчамдан алып кетсинчи дейт да. Ovqatimiz yaxmasa pulini olmaymiz birodarlar. Hijolat bo'lmaylar ovqatlardan. Yeysizlar ovqatni yaxsa pulini to'lab ketasizlar. Bo'lmasa o'zimizdan uyaga. Баш документ, мындай Озадан ойлонбосо деле болот. жакшы эле, аны сурап айтып койгон жакшы да. Көрүп атабыз азыр көрүп. Амансыздарбы мекендештер? Ассаламу алейкум. Тынчсыздарбы? Биз бүгүн метро Бибировада Достук аттуу чайхана иштеп баштаптыр. Биз ачылышын тарттык элек. Андан кийин бир аз жабылып калган жери бар экен эле ачыгычы. Улан деген агаларыбыз алып өзгөчө акциялар менен ишти башташты. Өзүнчө состав менен келдик дейт. Поварларыбыздан күчтүү иним. Кудай кааласа реклама кылтасын уялтырып койбойбуз дейт да. Тамактарды сочныйынан кылабыз дейт. Терип поварларды алып келиптир туугандар. 10-дан 10га чейин иштейт негизи. Анан бекер жанагы Эксан тамактары 21 май күнү эртең 6-дан 8ге чейин 2 саат бою келип жеп кете бересиздер. Андыктан Алтышевада жашагандарга, Бибировада жашагандарга, ушул жакын арада жашагандарга жөнөтүп коесуздар. Метродон болгону 70 метр эле бериде да, мындай алыстыкта да. Бибированын 3-выхты чыгып мындайынан эле солду карап басканда, могу зданиянын наркы жамбашында да бул жерде Роснефть бар экен, заправка бар экен. Анан бул шлагбаум өтө бериңиз. 10-дан 10га чейин ачык болот дейт, 10га чейин кирип калса дейт. 11-12 чейин деле чыга берет дейт да. Анан могу жактар бардыгы бекер парковка кое бересиздер. Жүрүңүздөр, толук маалыматты көргөзөйүн. Жүрүңүздөр. Лайктан бирден басып коюңуздар. Группалар менен таратып коюңуздар. Мына самсаны жейин дегендерге жөнөтүп коюңуздарчы. Мына негизи келип деп 10-15ке чейин, 12-13ке чейин жеп атат, мындай эле интерес кармап бири-бири менен жарышып негизи дейт да. Анан мына приздер кой берсек, менин оюмча жегендер болсо керек элим деп атайын. Ушундай уюштурду дегендей. Жүрүңүздөр, толук көргөзөлүк. Достук чайханасына жоролор келип, мына чайдан бастырып, аштан жеп, самсалардан жеп кетсеңиздер болот. Бул анагыбыз атайын бизди сырттан күтүп алды. Тынчсыз бака? Иштериңиз жакшыбы? Ишти баштадыңыздар? Кудай кааласа. Бир амандашып алың эми. Ассаламу алейкум мекендештер. Кудай кааласа, ушул Достук чайханасыны алдык. Бир жума болду, ишти баштадык, өзүбүз командабыз менен жумушту баштадык. Мурдагылар алгандар иштете албай калган экен. Бул жагы эми биз иштетебиз. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Газын басабыз дейм. Газын басабыз. Газды каттыраак басасыздар. Тамактар жакшы болсо эле улан ака. Анан тейлөө жакшы болгон болсочу, акчасына деле анча-мынча жерде карабай калдык ачыгычы. Мүмкүн болсо, аш жеген келген адамдарда 20 мүнөттө, 15 мүнөттө барып, эмне кемчиликтер, эч нерсе керек эмеспи, чайларды жаңылап берелик деп акчаны кыкыла. Сурап турган жакшы да негизичи, ака. Обслуживание кызмат жагын карайбыз. Анан бизде дагы Алтфеда самсаны бул жерден чыгарышты баштайбыз. Ошондой рецептте, ошондой эмеде. Алтфеданын филиалы мындай айтканда? Ооба, ошо мен жакын да? Жакын. Жакшы. Анда кудай кааласа бул жак келе беребиз. Негизи номер 1 Алтфеда самса негизи мен постоянный барып жеп турамын. Биздин балдар дагы таныган балдар деле барып жеп турат экен. Чындап мындай жаман сөз укпадым да. Тесталары бир айтылбаган бир сырыңар бар да. Мындай башкачачы бир рецептиңер башкачачы. Чындап үйгө деле собойго алып кетип жеп турабыз. Жакшы, дамы жакшы. Ошол самсадан оюндар болот туугандар. Ким ошол 20 самсаны жеп берген болсо, жарым саат ичиндечи 20 000 сом акчаны алып кете бересиздер. Пока что ошондой оюнду баштадыңыздар, а? Баштадык. Зарена чалып келиш керек пока, кандай кылыш керек? Эми постоянно эле жанагы боло бербейт экен го, таламай болуп кетет экен самсаңыз. Bir saat burada айтып койсо, келер алдынан, а? Келер алдынан. Ошо карап баярда. Чайхана кандай? Восточный чайхана, кандай тамактар бар силерде? Чайханада восточный тамактардын баардык түрү бар да. Полный бар. Куурдак, шашлыгы, мантысы, дымдамасы дегендей полный. Ооба. Аш килограмм аштара.
Бул жердин анан өзгөчөлүгү туугандар 3-4 кабинасы бар. Экинчи кабатында Кудай кааласа аны деле азыр көргөзөбүз. Той аштар болсо, Куран окутуу болсо, сөкө салуу жана башка окшогон салттуу бир майрам бир нерселер болуп калган болсо туугандар, чалыңыздар. Именно менен чалып ушул бир иш-чара өткөрөм дегендерге конкретно акция кылып бериң ака. Болду. Точно, мына акция кылып берем деди. Көрдүңүздөр, сүйлөшүп койду. Көбү чалат да ака, мына мисалы Куран окутайын деп чөтөк жука болтат, өзүң билесиң. Мындай жакшы чайханалар арзан кылып берем дегендер айт десем, беребиз да биз дагы. Аны ооба Жакшы. келтирип беребиз. Скидка кылып бериң анда. Жакшы. Парковка кеңир экен ака, могу жерге кое берет экен. Көрүңүздөр, байкаңыздар, ушул жерлерге колдон келишинче кое бересиздер. Анан кийин кече 10-дордо кеп калган болсоңуздар, 11-2 иштейт экен чайхана. Заправка жактары карап, знактары коюп, карап кое бересиздер дегендейчи. Магазин, сагазиндер жетиштүү экен ака могу жерде. Смешной башкасы полный бар экен. Бардык жанында. Полный бар экен. 6-дан 8ге чейин бесплатный жанагы аштарды берейин деп атат. Чай, пай, самса. Кечинде 6-дан 8ге чейин экзамен кылайын дедик. Тейлөөнү зыңкытсаңыздар, Кудай кааласа, келе берет Кудай кааласачы. Кудай кааласа. Полный көргөзөлүк анда ака, жүрүң. Полный көргөзөлүк. Мына, мурда кийин келгендер, туугандар, дагы келе бериңиздер. Кудай кааласа, ишти башташты. Мына, чайхана достук ушул жерден башталат. Ушул жерден кирип, ичкерин тааныштыра алганда. Киргенде эле залга буйруса бир 50дөй адам бата турган залыңыз бар экен, а? Ооба, 50ден ашыкыраак адам батат. Жакшы. Уборныйдан өзгөчөлөп, эми өзгөртүп коюпсуз ака, жакшы. Өзгөрттүк, ооба. Бир байкаңыздар. Алып, Кудай кааласа, кызматты баштап атыптыр мына. Полный жаңылап дегенде бумагалар кол ачып, жана кылган чарчыктар бар экен, бумагадан дегендей. Бул жагы бар мындай айтканда, Кудай кааласа ачылышына ака эмнелерге койсоңуз керек эми. Торт, Анын баардыгын коебуз. шашлык, машлыктардан дегенде, Ооба. сүмөлөк, мөмө жемиш, пока. Келген адам по-любому жегис кесе алып сода боло берет да. Жакшы. Оплата наличный карта полный форматта кете берет. Ооба. Наличап келе деген нерсе жок. Жок. Ошонусу жакшы экен. Сусундуктар туугандар, өзүбүздүн Кыргызстандан чыгарылган сусундуктар, Султан чай, башкасы Курут, Шоро, Максымдарга чейин бар экен. Газированный суу ичем дегендерге дагы бар экен. Адреналин ичем дегендер дагы болуп калат да элдин арасыначы. Анан телевизорлор иштейт, Кудай кааласа ака. Иштейт, баары иштейт. Телевизорлор иштейт. Ушул жерлерге отура бересиздер. Анан кийин келип алсаңыз, Ихсандарга мисалы үчүн бир комнатадан бир хозяиндар башкалар кеп калат да, 5-6 адам болуп же 10 адам болуп келсе, кабиналарга отургуза бересиз, кандай кыласыз? Ооба, местолор бар. Көйрөк адам болсо да, эми 5тен көйрөк болсо, 5-6 адам болсо, кабинага колдон келишинче. Жакшы. Мына аштарды дагы бир көргөзүп коелук туугандар, жүрүңүздөр. Мына. Мына аш. Бир порция аш. Бул салынганга ошо бир 20 мүнөт өтүп калды, кичине туруп калды ачыгычы. Анан бир самса кошулуп берилмекчи да. Нан чайы кошуп берилет. Ошол 6-дан 8ге чейин келе бересиз. Анан кийин мына самсанын шартындан айтып коелук. 20 000 акча турат ушул жерде. Буйруса бир 1-2 ай ойнотсоңуз керек бул оюнда. Ооба. 20 самсаны жарым саатта ким жеген болсо туугандар ушул акчаны алып кете берет. Кошумча дагы бир нерсе бересизби ака? Мына супу дегендей бир нерсе. Эгер муну жарым саатта жей албай калса, канча акча берип кетиш керек ошондо? Ушу жей албай калса, кокус ошо уштугун эсептеп төлөп кетет да. Жакшы экен. Жакшы экен. Анда бул жагы ашканасы туугандар. Ашканада күчтүү повар агабыз бар экен, как раз агабызга эко сөз берелик дагы. Экинчи кабатын сиздерге көргөзөлүк. Assalomu alaykum birodar azizlar. Xudo xolasa choyxona do'stlikka kelaversa birodarlar, mana biz Xudo xolasa yaqinda mana ochishni ochdik. Xudo xolasa mana bir ertaga Xudo xolasa reklamamizni boshlaymiz Xudo xolasa. Keyin ovqatlarimizni zatlarni aytib qo'yib, biz qiladigan ovqatlarni o'zi choyxonaning ovqatlarini o'zimiz keltiramiz birodarlar. Osh, o'zimiz o'zgan oshlar, tashgan oshlar, dimlama, pirojok, achchiq go'sht, non bosti, nimaki zakaz ovqat bo'lsa aytorasida qilinadi Xudo xolasa. Allohga shukr, 40 yildan beri ishlab yuribmiz, yoshlikdan beri keltiramiz. Ovqatimiz yaxmasa pulini olmaymiz birodarlar. Hijolat bo'lmaydi ovqatlardan. Yeysizlar ovqatni yaxsa pulini to'lab ketasizlar. Bo'lmasa o'zimizdan u yoqqa.
Xudo xolasa qolgan ovqatlarimiz ham bor. Hamma ovqatlarda milliy ovqatlarimiz o'zimizniki biftek, gulash, bo'rash hamma ovqatlardan bor Xudo xolasa. Qozon kabob, pirojok, achchiq go'shtlardan bor. Porsovoylar Xudo xolasa. Hijolat bilan bir kelib yeb ketganlar bir ko'rasizlar mazasini Xudo xolasa. Екінші қабатқа шыққаннан кейін кабиналардан өзгөчө дизайн менен жасалган коюпсуз да. Ооба. Жакшы. Анан чыкканда туугандар күтүп отурганга, анан кийин достук чайканасынын баннерин илип коюптур. Сүрөт-пүрөткө түшөм дегендер болгон болсо, бул жагында намазкана, детский зона дегендей жаш балдар ушул жерде ойной берет, кеңири жыргап, оюнчуктар бар экен да. Бул жагы эми кабина, биринчи кабина. Жүрүңүздөр. Кышында жылуу болот деген сөз да туугандар. Анан ар бир кабинада айнектер ачылат экенде, дымды алып жанагы сасып кеткен кабина эмес да. Жыт жок, чындыгында ушундай. Көрүп атасыздарбы? Төшөктөрдү келтирип коюптур, балыштар менен мындай кылып. Бул жерге мен оюмча бир 12-10 адам кеңири батат бул жерге. Өтө жакшы. Яркий экен да. Атмосфера жакшы экен. Анан бул жерде 3 кабина бар экен туугандар, жүрүңүздөр. Өзүнчө бул экинчи кабатта дагы уборный бар экен, караңыздар. Уборный. Жакшы. Бул жактан көргөзөлүк. Бул жакта деле ошондой 10-12 адам кеңири отуруп, жыргап, чайын ичип, ашын жеп, заказный тамактар жеп, жыргап отурса болот. Анан 4-5 адам келген болсо, кабинада отура бересиздер туугандар. Толку заказной тамак деле отурат деген сөз эмес да. Анан бул жакта бир чакан иш-чара, бир туулган күн, суулган күн, бык болуп калдым, ырдай коеюн дегендер болсо, аларга да шарт бар экен. Эми болуп калат го туурабы? Айтып койгон деле. Микрофондор бар экен, колонканы коюптур. Монитор бар экен дегенде могу жерде телевизору чыгат тексттер менен, бакыра бересиң деген сөз. Эки микрофон бар экен, ака? Эки микрофон турат, бири деп. Жакшы. Туулган күн, суулган күн эми бир 20-30 адамдык ушундай банкет болсо дагы, Ооба. Могу жерге бир кыл бересиңер мындайынан. Жакандай болот бул жагы. Бул жерде кийин дагы өзгөртөбүз деген пландар бар. Кудай буйрса өзгөртөбүз дагы. Жакшы. Жүрүңүздөр. Дагы бир кабина калды. Кабиналардын бардыгы уютный, яркий экен да, көрүп атабызбы? Бардыгы яркий. Анан эзип чакырганга кнопкалар коюп коюптур. Өтө жакшы. Туугандар, мына ушундай. Кудай кааласа, ачылышына келем бакам, эмне кылам мен? Ачылышына келейин, келиптер чакырайын. Андыктан келиңиздер, ачылыш күнү жолуга алганда, ушул жерден сүйлөшүп, чай-пай ичип кетиңиздер. Буйруса примерно бир 300 адамга ылайыкташтырып, жанагы кылат, ачыгыча ошо 2 саатта 300 адамды тейлейбиз дегендей кылат да. Негизи мына ичине бир 70-80 адам батат негизичи. Колдон келишинче келе бересиздер. Анан сабой алып кетем дегендерге 2ден самса бермекчи экен. Аштын килограммдары, баларын билебизби кандай экен? Канча түр килограммой тамактар бар негизи сиздерде? Эми заказ боюнча аштар бар. Пирожок, ачуу эт, дымдама, Асар шашлык, полный бар. Полный бар да. Жакшы экен. Толку кызматты кылат экен туугандар. Андыктан келип, поддержкадан кылып чай-пай ичип туруңуздар. Ушул жакта жашаган мекендештерге жөнөтүп коюңуздар. Нарак берак менен сүйлөшүп койдуңуздар, кандай эртең келип тынчын алып баш документ, мындай нерселер. Аны ойлонбосо деле болот. Жакшы эле, аны сурап айтып койгон жакшы да. Көрүп атабыз азыр, көрүп. Кыйын да. Негизи эле туугандар документтерге так болуп жүрө берелик. Негизи бул чайгана деле эмес, негизи көчө-пөчөдө деле, метро-сетродо деле документтерге так болуп, өзгө сак болгонсо, Кудай кааласа, эч ким эч нерсе дебейт. Документ тура эле болсочу, ошол азыр требование аябай көп болуп кетти, көрүп атабыз. Полный так кылып жүрө берелик. Жакшы күндөрү жолугалык, буйруса келип самсандан жеңиздер. Эми бул 21 май күндөн башка күнүгө заряне чалып коюп келесиздер. Ал күнү бул жанагы приз ойнотуп, жанагы кылган самсалар берилбейт. Башка күнү заряне айтып келе бериңиздер дегендей да. Жетишпей деле калсаңыздар керек ал күнү. Ал күнү кыла албайбыз. Восточный чайхана экен. Ошол башка чайханада бардык нерсенин баары эле бар бизде деп айтты. Көрүшкөнчө каналга катталыңыздар, агабызга поддержканы кылыңыздар. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.